Салам достор, силерге мурда айткандай эле биз силерден келген ар кандай суроолорго жооп берген аракет кылабыз. Жакшы берилген суроолор болсо, албетте детальный жооп бергенге аракет кылатам. Анда эмесе бүгүнкү бир сурообуз болсо, бир окуучудан келиптир. Биринчи суроосу эмне экен? ЖРТга өз алдыбызча эч кандай курстарга барбай алтын сертификат алууга болобу ЖРТда? Ооба, эмне үчүн болбосун? Анткени мен өзүм деле эч кандай курска барган эмесмин, бирок даярдангандыгым үчүн алдым десем болот. Анан сөзсүз тикелей даярданыш эмес, ар түрдүү жол менен даярданса болот. Даярдануунун да жолдору көп дегендей, бирок эң башкысы даярданыш керек. Сен үчүн курска барган жакшы, курска барган жакшы эмеспи, аны каяктан билесиң? Эгер сен өзүң даярданып атып, жакшыраак даярданып атсаң, жакшы результатты көрүп атсаң, сенде бүт материалдарың бар, билем деп ойлосоң, болгону мыналарды окушум керек, чыгарышым керек десең, анда болот. Сен курска барган жерде дагы үйрөткөн адам эч нерсе билбей эле жөн эле сенин убактыңды алып аткан болсо, анда өзүң окуган жакшы. Эгер жок, жалкоолугум жеңе албайм, курска барып турушум керек десең, анда дагы башка нерсе. Бирок эң башкысы окуш керек, аракет кылыш керек. Анан экинчиси, өзүңүз предметтик тесттерден кайсыны тандагансыз жана канча балл алгансыз? Мен предметтик тесттерден математика менен химияны тандаганмын. Анан математикам начарыраак болгон, 124 болгон кошумчам. Химия кошумчам 142 балл болгон. Хотя мен өзүм негизги тестке кирип жазып чыкканда ойлогонмун, негизги тестим 200 жок дегенде 235-240 алам деп ойлогом, бирок 226 болду. Жок дегенде математикам 140 болот дегем, 124 болуптур. Бирок мен математиканы кошумча тестте эч кандай даярданган эмесмин да. Химияга олимпиадага даярданып жүрүп, химия олимпиададагы даярдыктарым анан орто негизги тестке даярдыгым SAT менен даярдангам, ал жактагы даярдыгым пайдасын тийгизген. Анан химиядан кошумча тесттен 142 болду. Аны деле мен 150 алышым керек болчу, бирок билбейм 142. Кийин чыгып бир адашып кеткенимди сездим. Бирок 2 суроодон адашыпмын, кантип адашкан билбейм. 40 суроонун ичинен ушундай. Анан эртең менен канчада турасыз дегеним 3:00-дөн 5:06-га чейинки убакыт окууга эң пайдалуу, жакшы, түшүнүүгө ыңгайлуу мезгил. Буга кандай карайсыз? Буга мынтип карайм деймби? Же билбейм кантип карайм. Мынтип жакындатып карайм. Кандай? Буга караш үчүн бул мындай талаш маселе. Мисалы, мен үчүн эң жакшы убакыт мына ушул убакыт. Мен кечинде саат 10-11-лерде эң жакшы сабак кылам. Кечке 12-1-де мен үчүн башым эң жакшы иштейт. Бирок тилекке каршы канчалык кеч жатсаң, эртең менен туруш ошончо кыйын. Анан өзүңдү көндүрүш кыйын. Бирок бул маселе өтө мындай. Уйку режимдери бар, адамдын түрлөрү бар, адамдын уйку режими жаш өткөн сайын өзгөрөт, ал нерселер бар. Бул жөнүндө TED Talk'тордон дагы көп нерселерди көргөм да. Бул болсо адамдын өзүнө ар кандай. Мен 8-класстан бери эле негизи кечинде жакшы сабак кылам. Канчанчы жылы тапшыргансыз ЖРТ? ЖРТны 2016-жылы тапшыргам, 11-класста аяктап атканда. Ошондо 226 балл болгон. Анан тестке аз эле убакыт калды. Азыр бизге ар бир маалымат маанилүү эмеспи? Кантсе да бул жааттагы тажрыйбаңыз бар, кеңеш бериңизчи. Аз убакыт калды, ооба. Демек, сен канча балл алам деген максатың бар. Канчалык көп даярдансаң, канчалык көп окусаң, ошончо жакшы балл алыш мүмкүнчүлүгүң бар. Эң негизгиси көп пробный тест жазгыла, көп суроо иштегиле. Анан силер билбеген тема калбасын. Силер билбеген формула калбасын, силер билбеген эреже калбасын. Булар оңой эле, аз эле нерсе бар. Дептерге жазып жүрсөңөр, жакшы конспект кылсаңар, аз эле нерсе бар экен билесиңер. Ушун менен бул суроону аяктадык, достор. Силерде дагы сурооңор болсо, ушундай кылып, детальный кылып, азыр дагы менде бир суроо бар, Телеграмдан жакшы суроо келген. Аны деле видео кылып тартып чыгарам. Суроолор болсо берсеңер, жооп бергени аракет кылам. Детальный түшүндүрүп, канчалык детальный түшүндүрсөңөр, ошончо жакшы болот. Өзүңөр жөнүндө бир сурообуз бар, азыр өзүн да жакшы тааныштырып кеткен. Аны албетте атыңарды мен чыгарбайм, атыңарды тосуп жаап коем, атыңарды жазсаңар. Аны өзүңөр жөнүндө балким айылыңар, мектебиңерди да жазсаңар болот, аны деле жаап коем, эч маселе жок. Силер жөнүндө ким берип атканын билбейт, уялып атсаңар. Биздин Telegram каналга жазылганды унутпагыла, ал жакта көптөгөн пайдалуу маалыматтарды, өзүмдүн ошол уйку жөнүндө сурады, уйку жөнүндөгү ойлорумду, өзүм сабак кылгандарым, өзүм азыр экзамендерге кантип даярданып атам, ал жөнүндө жагы мен интернеттен пайдалуу тапкан маалыматтар жөнүндө белгисиз маршрут каналында бөлүшүп турам. Жаланган орто жөнүндө эмес, бул канал. Telegramга киресиңер, белгисиз маршрут деп издесеңер чыгат, же билимот деп, мына каналдын аты белгисиз маршрут билимот. Анан кийин болсо
биздин YouTube каналга подписаться дегенди басканды унутпагыла. Анан жанында биякта коңгуроо бар. Коңгуроону да басып койсоңор, ар бир жолу жаңы видео чыкканда силерге баарын деп койсоңор, все видео ол деп турат. Баарын деп койсоңор, силерге билдирме чыгат. Анткени биздин көпчүлүк көрүүчүлөр тилекке каршы биздин каналга подписаться этпей эле көрө берет. Бул бизге көрүнөт да. Ошондуктан 60%, 65% биздин көрүүчүлөр каналга катталган эмес. Видео жакса бөлүшкүлө, достор менен бөлүшкөндү унутпагыла, лайк басканды унутпагыла. Мунун пайдалуу жагы, канчалык силер көп лайк баскан сайын, комментарий жазган сайын эмне болот? Бул YouTube өзү башка адамдарга биздин видеолорду сунуштап баштайт. Биздин видеолорду канча адам көп көрсө, ошончо адамдарга көп пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Андан сырткары бизге дагы мотивация болот, дагы көп материалдар жасаганы. Суроолор болсо жазабыз. Көрүшкөнчө.